Саламатсызбы? Саламатчылык, Максатбек. Атыңыз ким болот? Менин атым Жылдыз. Аделянын апасы боломун. Биз ушул школго мурунку жылдан бери таанышып, Илим билим булагы дегенди мен через интернет таап, анан ушул билим булагына келип, ушул максаттар менен таанышып, анан кийин кызыма орус тили боюнча еще дагы школго барышына жардам берүү, ушулардын жардамын сурап бул жака школго келип калдык. Бул жерге келгенден бери менин кызым өзү Кыргызстандан келген боюнча орус тилдин чындыгында оосун да билбейт болчу. Анан кичине эшикке чыгып, балдар менен двордо ойноп жүрүп, орус тилин кичине изучать эте баштады. Андан кийин школго келип, ушул жерден баштадык. Биринчи мектепке жанагы кадам таштадык да, 1-класскачы. Бул жерге келгенден бери кызымды окутушуп, абдан жакшы жыйынтыктарга жетиштик. Мен абдан ыраазымын. Кызымдын окуганы, чтение боюнча математика, диктант жазганы жана башка көп мындай школго керектүү нерселерди абдан жакшы бизге мындай колдоо болду деп айтсам болот. Мен кызымды ушул жерге алып келип, ушул Максатбектен жана булардын кошо коллегалары, анан берки эжеке, Диля Сулайманова эжеке дагы абдан чоң өзүнүн немесин, колдоосун көрсөттү. Ушу мугалимдердин ушул жерде кандай балдарга болгон тарбиясы, балдарга болгон ушундай жүрөктөгү сүйүүлөрү менен өзлөрүнүн балдарга абдан жакшы жактарын көргөзүп, жакшы окууларды кантип окуш керек, кантип жазыш керек, А тамгадан баштап кызыма абдан жакшы мындай жакшы жыйынтыктарга жетиштир да, абдан өзгөрүү чоң. Кызым азыр орусча жакшы сүйлөйт. Кандай окуп, кантип жазганды, жанагы булардын орусча айтканда согласный, гласный деп биздин кыргызча мен окуп бүткөнмүн. Аны жанагы тамгалардын үндү жана үнсүз тыбыш тамгалары мен кыргызча жакшы билет экенмин. Орусча мен өзүм да жакшы түшүнбөйт элем. Ошо кызымдын аркылуу мен түшүнө баштадым. Өзүм кайра 1-класстан окуп, кызымдын кандай окуп атканын өзүм кошо окутуп, уже орус тилди мен 1-класстан ушул кызым менен кошо окуп атам да. Кудай буйрса жакшы 1-классты жакшы окутушту, аяктадык. Кудай буйрса 2-класска эми кызымды отургузуп атабыз. Школго барып, кызымды школго тапшырттык. Ушул мектепке келип, көпчүлүктөрү билбегендер болсо, через интернет таап ушул Максатбекке кайрылып, билим булагына кайрылсаңар, силерге абдан чоң жардам болот деп айтам ата-энелерге. Орус тилди билбеген балдарды да билдирип, окутуп, отлично деп айтсам болот. Мен абдан ыраазы болдум. Бул мектеп абдан жакшы балдар үчүн жогору деп айтсам болот. Балдарга жакшы эң керектүү жанагы балдарга болгон сүйүүлөрү, өзлөрүнүн ар жактан жанагы кандай окутуш керек, ар бир тамганын тыбышынан бери үйрөтүп эжеке абдан жакшы жардам берди. Мен ушул жагынан ушунчалык сүйүндүм. Биздин кызымды школго алып барганда будан абдан экзаменди абдан чоң алышты. Эки эжеке олтуруп алып, биринчи диктанттан баштатты, математиканы жаздырышты. Жакшы алардын баарын аткарып берди. Сүйлөө речи боюнча сүйлөштү. Эми все равно 100% деп айтпайм, бирок бар да. Бул жактан абдан булардын окутканын ошондо көрсөм болот. Кантип окутуп, кандай даражага жеткенинчи. Кызым жакшы жооп берди. Жанагы айтып аткан даже геометрияга чейин сурады муну. 100% эмес, 60-70% жооп бере алды. Кызым ошентип школго өтүп кеттик. Экзаменге күчтүү алдым. Мен мындай экзаменди мынчалыкка албат деп ойлогон эмесмин. Анан айттым, бул Кыргыз класстан окуп келген депчи, өзүбүз күбөлүү эме делобуз Кыргызстандыкы болгон үчүн Кыргыз классты бүтүп келди дедим дагы. Анан бул жерден мен ушулардын жардамы менен кызым ушу орусча окуп, үйрөнүп, ийгиликке жетишти. Биз 2-класска окуп калдык. Рахмат. Ошол сиздерге. Ооба. Ошол анан силерге да чоң рахмат. Ушул билим булагынын жогорку ушул жерде Максатбекке, андан кийинки коллегалары чогуу эжекебиз Диля
Сулайманова эжекеге да чоң рахмат айтам. Анан буга чейин да мурунку эжекең ким эле атын? Асел билем, биринчи Асел. Асел эжекеси, аттарын баарын таппай калып атам. Анан Канет, ошо эжекелердин баарына чоң рахмат. Бизге жакшы жардам беришти. Айрыкча ушу орус тили боюнча кызыма жакшы түшүнүк болду да. Абдан ыраазыбыз. Ушул мектепке келип кайрылсаңар болот, ата-энелер Максатбектердин эң чоң жардамдарын тиет. Минус эмес, плюс жактары абдан көп.